Тема бүтүн сандар менен арифметикалык амалдарды аткаруу. Мисал катарында бул сандарды эсептейли. Биринчи кашаларды ачабыз. Биз көрүп тургандай белгилери плюстарды өзүнчө, минустарды өзүнчө кошобуз. Кашаны ачканда, эгерде кашанын алдында плюс белги болсо, анда кашанын ичиндеги сандардын белгилери өзгөрбөйт. Эгер минус болсо, анда кашанын ичиндеги сандардын белгиси карама каршы белгилерге өзгөрөт. Биз көрүп тургандай 4 кашаны ачабыз. Биринчи 20. Биз көрүп тургандай кашанын алдында плюс, демек кашанын ичиндеги сандын белгиси өзгөрбөйт. Минус, биз көрүп тургандай кашанын алдында минус, кашанын ичиндеги сандардын белгиси карама каршыга өзгөрөт. 4 плюс, минус болгондуктан 22 сандын алдында минус белгиси карама каршы белги өзгөрөт. Демек 22 плюс 5. Мындан биз биринчи окшош белгилерин өзүнчө, минустарды, плюстарды өзүнчө кошобуз. Биз көрүп тургандай минус 4 плюс минус 2 минус 8 бул минус 14. Минус белгилер кошулат. Минус белги өзү жазылат. Кошулган кийинки 20 4 22 5 42 20 менен 22 4 менен 46 5 менен 51. Демек бул жерден 14 менен 51 белгиси карама каршы. Демек 50 модулу чоңунан 14-тү кемитип, эки сандын белгиси ар кандай болсо, анда ал сандар кемитилет. 14-төн 51-ден 14-тү кемитсек, 11-ден 4-тү кемитсек 7, 4-төн 1-ди кемитсек 3, 37. 37 саны келип чыкты. Модулу чоң 51 чоң сан болгондуктан 51-дин белгиси коюлат. Демек плюс 37. Эки санды көбөйткөндө, мисал катарында 10 көбөйтсөк 4-кө 40. Эгер минус 4-тү минус 4-кө көбөйтсөк плюс 16 болот. Эгерде эки санды көбөйткөндө
алардын белгилери окшош болсо анда жолу оңсам болот. Биз көрүп тургандай терс эмес. Ал эми терс санга көбөйтсөк, мисалы үчүн 4-тү көбөйтсөк -3-кө бул -12 болот. Белгилери окшош эмес, демек -3 болот. Эгер терс санды нолго көбөйтсөк 0 болот. Терс санды нолго бөлсөк 0 болот. Ал эми терс санды нолго бөлсөк, анда аныксыз биз билебиз. Санды нолго бөлгөнгө болбойт. Арифметикалык амалдарды биринчи аткарганда биринчи кашаан ичи, экинчи көбөйтүп бөлүү жана кошуу кемитүү амалдары аткарылат. Бизге берилген арифметикалык амалды аткарсак, анда мисал катарында 20 минус 2 көбөйтүлгөн 8 кошулган 20 кемитилген 22 барабар. Биз көрүп тургандай көбөйтүү кашаан ичи көбөйтүү амалы биринчи аткарылат эреже боюнча жана бул амалдарды бирдей аткарсак болот. Же болбосо эгерде бир нече көбөйтүү бөлүү амалдары жанаша келип калса, анда солдон оңду карай кошобуз. Бөлүп көбөйтүү эсептейбиз солдон оңду карай. Эгерде кошуу жана кемитүү амалдары келип калса, анда каалаган жерден кошуп кемитсек болот. Бизге берилген амалдар 20, 16 кемитилген. Бул жерибиз -2, -18 саны келип чыгат. Бул жер -2, бул жерибиз -16. -16 менен -2-ни кошулат, белгилери бирдей. Демек 2. Ал эми санды каалагандай эле 18 бөлүнгөн 3 көбөйтүлгөн 2 амалын аткарсак, кошулган 12 дейли. Анда биз биринчи солдон оңду көздөй аткарабыз. Көбөйтүү бөлүү амалдары жанаша келгендиктен биринчи бөлүп 18-ди 3-кө бөлөбүз. 6, 6-ны 2-ге көбөйтсөк 12 кошулган 12 24.